адамды көңүлү көбүрөөк өйдө турат. Эми көңүлдү көтөрүү бул белек берүү гана жол эмес, бул сөз, бул ага кылган мамилең да. Көбүрөөк убакыттарда бул поступка деп коет го, поступок деп, ошол сенин кылган мамилеңен келип чыгат. Бул кээ бир адамда ойлошот ушу белек эле күтөт деп, кээ бир жок, кээ бир кыздар айрыкча мындай мамилени, ошол татыктуу мамилени күтөт, гүлдөн же башка белектен караганда. Ошол мамилени биз бере алабызбы, ошол мамилени биз тартуулай алабызбы, ошол адамга биз татыктуубузбу деген суроону көбүрөөк берип өзүңөн издеш керек да. Себеби биз ойлойбуз, биз укмушпуз, ал кызды мындай жөн эле карап эмне жөн эле чойроңдоп атат же мындай деп жүрүп, аны түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Себеби анын дагы биз бирөөнү кандай жакшы көрсөк, анын да ошондой жакшы көргөн, сүйгөн, каалаган адам бардыр деген нерселер. Да биз болсо өзүбүз деле ойлоп эле биз көбүрөөк убактарда эркекпиз да деген нерсе ойноп кетет. Бул эң туура эмес нерсе. Дагы бир жолу айтам, бул сенин партнеруңду бул личность катары кабыл алыш керек. Албетте баалуулуктарың бир келиши бул абдан маанилүү, бирок анын кыялы, максаты, тилеги, ою сөзсүз түрдө башка болот. Ошону кабыл алганга үйрөнүш керек.